Мындан 1 жыл мурда менин кызым өзүнүн үйүндө ымкачылык менен өзүнүн үйүндөн өлтүрүлгөн. Ошондон бери 2 ай тергөөдө болду. Тергөөчүлөрдүн дагы тергөөлөрү жакшы жүргөн жок. Ал жерде дагы кандайдыр бир себептер менен бизге белгилүү себептер менен, белгисиз себептер менен бардык уликалар жашырылып, бул боюнча албетте биз куру калтырбайбыз. Муну аягына чейин чыкканга аракет кылабыз. Андан тышкары мынакей ошол 2 ай тергөөдө болду. Андан бери мына 10 айдын жүзү болду. Ушул соттун алдында жүрөбүз. 2 айда бир сот болуп калып атат да. Муну да биз кандай деп түшүнөрүбүздү билбей турабыз. 14-түндө деп мына сот белгиленген, ал күнү болбой калды. Сот ооруп калыптыр. А бүгүнкү сотто болсо ошол тете конвойлору кылмышкерди алып келбей калышыптыр. Мына жакында ошол кызымдын каракчылык менен өлтүрүлгөнүнө 1 жыл болот. Биз жашаган жокпуз ушул убакка чейин. Жашабай эле баягы ушунун жыйынтыгын күтүү менен акыйып ушул соттун алдында жүрөбүз. Анан акыйкатчылык аягына чейин чыгабы, ушуга да көзүбүз жетпей калды да. Урматтуу биздин бийликтегилер, урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, урматтуу жогорку соттор, ушул сот акыйкатчылыгын ошо орнотушуңар керек. Анткени мага окшоп сыздап жүргөн жалгыз мен эмесмин, баласын жоготуп ботодой боздоп жүргөн жалгыз мен эмесмин. Следующий судебный процесс у нас будет 28 февраля. Мы подошли уже к завершению уголовного дела, то есть к стадии исследования доказательств, судебных прений и уже оглашения приговора. Всех, кто хотел бы прийти посмотреть этот судебный процесс, он открытый. Мы приглашаем 28 февраля в Первомайский районный суд к 14:00 часам на открытое судебное заседание по факту убийства Айджан Алукуловой и просим промониторить данный судебный процесс.